боюнча эмне боюнча чакырдыңар? Сессия башталгандан бери эмнелер болуп атат? Сессия башталгандан бери көп нерселер болуп атат. Көп маселелер каралып атат. Көптөгөн көз караштар болуп атат. Кээ бир азаматтардын ойлогон ой пландары ишке ашпай калып атат. Кээ бир азаматтардын түн уйкусу бузулуп атат. Эгер ушундай жол менен кете бере турган болсо, жогорку кеңеш көзөмөлдөн чыгып кетүү коркунучу болуп атат деген сыяктуу кооптонуулар бар. 19-жылы бир иш козголгон экен, ошол чек ара маселеси боюнча. Анан бардык тараптар карап көрүп, бул жерден таптакыр эч нерсе жок деп жабылып калган нерсени кечээ декабрдан баштап, сессия башталгандан баштап дагы жанагы чарчап калган жигит ушундай бир эмне берип көрүнүп турат да, билинип турат. Түшүндүңөрбү? Ошол жана 2009-жылдагы протокол боюнча сиздин атаандаштарыңыз да буга чейин кеп козгоп келген, анан Садыр Жапаров өзү дагы маалымат жыйынында айткан. Бардык нерсе ошо Жапаровдон кетип атпайбы? Анан ошону терип ушул мезгилге чейин карагандардын баары бул кыргыз тарабы утушка ээ болду. Бул жерден такыр эч нерсе жок дегенине карабай, тапкыла деп экинчи досуна буйрук берип атпайбы? Анан өзүн өзү сыйлаган азаматтар баары болбойт десе, эми дос деген дос да, туура жасаш керек. Сиз азыр күбө катары чакырдыңыз, кийин дагы келесизби, дагы айтычты? Ооба, дагы келесиз деди. Мен барып ошол жерден эле жооп бербейинби десем, жок, ушул жерге келесиз. Анан эң негизгиси булар конституцияны окуган эмес да. Ошол мен буларды сыйлагандан келдим. Эртең менен чыксам бир ондой жанагы жабалактап дарбазаны карап, ой, садаган кетейиндер. Садаган кетейин кыргыздар. Бул эмне болду? Бул кандай болду? Анан алып кеткени келди. Каяка? Ушундай. 3 тарабы тең. Ички иштер министрлиги тарабы да бар. Жанагы коопсуздук кызматынын өкүлдөрү бар. Жөн эле мындай бир атанын балдарындай да. Бирок өтө сабатсыз, абдан мындай бар. Сабатсыздыктын чегине жеткен. Бул бир эле мен эмес, бүтүн Кыргызстан фракциясынын мүчөлөрүнүн бардыгына көрсөтүлүүчү иш. Оразайым Нарматова боюнча дагы кайра чакырып атат. Түндө саат 11-де бүтүп атат го сессия. Түндө саат 11-де бүткөндө кабинетиңе барсаң, кабинеттин алдында экөө отурат. Түнкү 11-де элестет. Эмне болду? Сизди күтүп атабыз. Мына бул өлкө аябагандай мындай бир жапайычылыктын чегине чыгып кетти. Булар ойлоп атат окшойт, жанагы анча-мынча саясатка жаңы келген азаматтарды кичине ушундай кылып койсок көп эле үркүп кетип атпайбы? Башын катып, азыр айткан сөзүнөн туура эмес түшүнүп калдыңар, мен антип айткан эмесмин, кечирип койгула деп жиберип атпайбы? Бүтүн Кыргызстанды Мадумаровду андай кыла албайсыңар. Ушундай. Эскертип коеюн. Ушул. Жакшы, аман болгула.